Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Hurmatly cemaat. Biz çoğ күнөлөр темасында сабагыбыз улантып атабыз. Бүгүнкү тема бул 39-чу тема ал-хияна, кыйнаттуулук. Эң чоң күнөлөргө кирет 39-чу. Кыйнаттуулук. Кыйнаттуулук дегенде ошол аманатка кыйнаттык кылат, сөзүндө турбайт. Бир нерсени айтасың, бир сөздү аманат кылып айтасың, аны башкаларга жайылтып жиберет. Кыйнаттуулук. Бир буюмду бересиң аманат деп, аны иштетип коет, же башка бирөөгө берип коет, акча бересиң аманат деп, аны иштетип коет мисалда. Ошо баары не кыйнаттуулукка кирет да. Анан бизде мына тилекке каршы мына бирөөлөргө бир маалымат айтсаң, эч кимге айтпа депчи. Аны дагы башка бирөөгө барып эч кимге айтпа деп айтат да, ал делечи. Ошентип карасаң элдин баары билип алган болот. Эч кимге айтпай эч ким өтөт депчи. Бул дагы кыйнаттуулукка кирет, тилекке каршы. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис айтат: "Ал-маджалису бил амана" дейт да. Мәжілістер, отурумдар, сүйлөшүүлөр бул аманаттын негизинде болот дейт. Мисалы, бирөө сен менен жекече сүйлөшүп жаткандачы, ал сага эскертпесе деле сен аны аманат катары билишиң керек да. Мусулман катарычы. Мусулман эмес, адам катары деле сен аны бул аманат экенин билишиң керек. Эскертпесе делечи. Айрыкча мына телефондон сүйлөшкөндө, WhatsApp'тан бир маалыматтарды айтканда, ошого биз жетет болойлу да. Куранда 30-дан ашык жерде кыйнаттуулукту жамандаган аяттар айтылган. 30-дан ашык. Өзү мусулман кишиге бир аят жетиштүү, бир аятчы. Бул жерде 30-дан ашык. Эмне үчүн? Ошол өтө коркунучтуу болгондуктан Алла Таала эскертип айтып жатат да. Анфал сүрөсү 27-аят: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману, эй иман келтиргендер, ла тахунуллаха ва расула ва тахуну аманатикум антум та'ламун." Эй иман келтиргендер, Алла Таалага жана анын элчисине билип туруп кыйнаттык кылбагыла дейт. Алла Таалага анын элчисине анан силерге айтылган же берилген аманат нерселерге билип туруп аманат кыйнаттык кылбагыла дейт. Эскертүү да бул. Ла тахуну. Буйрук болгондон кийин мусулман киши эмне ошодон тыйылыш керек да. Имам Ибн Касир айтат: бул кыйнаттуулук дегендечи, бул бая биздин түшүнүктө болуп калды. Кыйнаттуулук деген бул бир мисалы сөздү эме сөзгө кыйнаттык кылат, же болбосо бир буюмга. Бул айтат, Имам Ибн Касир айтат, кыйнаттуулукка не күнөөлөр кирет дейт. Бул дагы кыйнаттуулукка кирет. Мисалы, кичинекей күнөө болобу, чоң күнөө болобу, ошол күнөөлөрдү аткарганда мусулман киши кыйнаттуулук кылган болуп калат дейт. Көрдүңүзөрбү? Мындай терминдерди биз үйрөнүшүбүз керек да. Ислам термини, мисалы бир дини термин, ислам түшүнүгүндө кандай түшүндүрмө берилет. Бул дагы өзүнчө бир илим да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Арбаун ман кунна фихи кана мунафикан халисан." Барыңыздар илгертен эле угуп окуп жүрөсүздөр. 4 сыпат бар. Кимде ошол сыпат болсо дейт, ал ачык айкын мунафик болот дейт. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Алеме кимде ошол 4-өөнүн бирөөсү, кайсы бири ошол кишиде болсо, 4 мүнөздүн жоруктун, анда ал кишиде 200-лүк нифактын бир сыпаты болот дейт. Аны таштаганча дейт. Иза утмина хан. Эң биринчиси эмне? Ага аманат нерсе берилсе же айтылса, ага кыйнаттык кылат дейт. Демек, аманат дегенде бул бир гана буюм эмес да, сөз дагы болот, же буюм болот, макулбу? Ва иза хаддаса казаб, сүйлөсө жалган сүйлөйт. Ва иза ахада гадар, сөз берсе, убада берсе, ага кыйнаттык кылат, сөзүндө турбайт. Ва иза хазама фажар, анан бирөө менен уруш талашып баштаганда эле тил деп баштайт, сөгүнүп баштайт да. Сразу эле сөгүп баштайт. Бул не? Мунафиктин сыпаттары. İmam Bukhari ayткан хадис. Эми бул жерде мындай маселе. Мисалы, ошол кишилерди биз сен мунафик болдуң, сен тозокко киресиң деп айтабызбы? Айтпайбыз, Себеби биз ахли сүннат вал жамаат акыйдасында чоң күнөө кылган кишини динден чыгарбайбыз. Ошону менен биз башка адашкан агымдардан айырмаланабыз да. Бизде чоң күнөө кылгандарды динден чыгарбайбыз. Макулбу? Бирок чоң күнөө экендигин эскертебиз да, коркунучтуу. Макулбу? Анан динден чыкпаса боло берет экен деген дагы маселе эмес да бул жерде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да хадис айтат: "Иза жама'аллаху ал-аввалина вал-ахирин йомал кыяма." Кыямат күндө Алла Таалам алдыңкы жана кийинки келген бардык маклуктарды, адамзатты чогулткандан кийин махшарда
Yurfa'u li kulli gadir liva. Her bir kıyanatçı adamga bir bayrak tikilet deydi. Oşol her bir adam tirilet de oşol kıyanat kılan kişinin astına ne bayrak tirilli sayılat deydi da. Ne dep oşol bayrakka жазылды. Faqila hadihi gadratu falan ibn falan deydi. Mına ol falançı oğlu tükünçünün kıynattılığı dep жазылып турат deydi bayrak. İmam Müslim rivayet kılgan hadis. Gördüңүздөр ne деген şermendечилик misalda? Allah Taala oşonday adamdарды şermenде kılat da. Ne üçün? Sebebi kıyamet gününde her bir adam öz akısını alış gerek da. Kebir adamlar var, hiç kimge aytpay, bildirbey kıynattı kılgan, akça urdagan. Жалпы мүлктен акча урдаган, эч кимге айтпайчы, билгизбей. Мына ошолорго кыямат күндө байрак тигилет да. Ал ойлобош керек, эч ким көрбөдү, билбеди, камера көрбөдү, тиги документте таптаза кылып койдум деп. Жок, кыямат күндө иншалла ошолорго эмне байрак тигилет дагы. Ар бир адам көрүп туруп, тиякта издейт да. Так барат да ошол немелерчи. Акы ээлери барып туруп ошодон доолойт. Билдиңиздерби? Анан кыйнаттын түрлөрү дегенде биринчи ошо адамдарга болгон кыйнаттуулук, сөз болобу, буюм болобу. Экинчиси Алла Таалам жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруган буйруктар булар дагы аманатка кирет. Биздин динибиз бул аманат бизге. Дин тутуу, динге бекем болуу, аны жайылтуу, ага амал кылуу, элге түшүндүрүү, жайылтуу бул бир гана молдолордун милдети эмес. Ар бир мусулман кишинин милдети. Барыңыздар, буга сиз ар бир адам ошого салым кошуш керек. Үйүңдө болобу, жумушта болобу, базарда болобу, таксиде, автобуста, каякта, коомдук жерлерде, бардык жерде динди жайылтышыбыз керек биз. Бул бир гана молдолордун эмеси эмес, милдети эмес. Кыямат күндө Аллахтан баарыбыз бир-бирден сурайт. Сен неге эмне кылдың дейт динге? Мусулман болдуң, аны эмне кылдың дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул аманат. Ошондуктан бир гана молдолорго таштап коюп отура беришибиз керек да. Анан бир маселе болгондо кана молдокелер, кана алымдар кеңеши, кана муфтият деп сүйлөп отура бериш керек. Ошондой эле соцсеттерде динге сөз тийгенде баарыбыз жапатырмак ошол кишилерди эме кылышыбыз керек да. Динди коргошубуз керек. Ошол маданиятты тирилтишибиз керек да биз. Тилге каршы эч ким бир жаман комментарий жазылса дин жөнүндө унчукпай коюшат да. Качан улут маселеси козголгондо баары тура калат. Андай эмес да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Аддил аманата ила ман иътаманак" дейт. Сага ким аманат тапшырса, ошону аткаргының дейт. "Вала тахун ман ханак" Сага кыйнатты кылган киши кыйнатты кылбаганың дейт. Мына ушул маданиятты биз үйрөнүшүбүз керек болот да. Караңыздар, бул хадис сахих. Абу Дауд, Тирмизи риваят кылган. Хадис сахих. Сага кыйнат кылган киши кыйнатты кылбаганың дейт да. Мусулмандын сыпаты ошондой да. Ал башка мисалы кээ адамдар бар, мындай кылбасаң, кылба тигил десең, жок, ал мага кылган дейт да. Мен өчө алышым керек дейт. Сага кыйнатты кылды, ал өзүнүн күнөөсү, бирок сен ага кайра кыйнатты кылбашың керек да. Кыйнаттыкты кыйнаттуулук менен кайтарбайбыз биз мусулмандар. Мына ошону үйрөнүшүбүз керек. Анан жайылтышыбыз керек. Тилекке каршы мына ушул маалыматты көп адамдар билбейт да азырга чейинчи. Же билсе деле билмексен болуп маани деле бербейт. Өзү мусулман киши, момун кишинин жүрөгүндө аманаттуулук болот да. Өзү табиятынан мусулман киши эмне? Момун киши аманатка бекем болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат: "Ла яжтами'л иман вал куфр фи калби мирин" дейт. Имандуулук менен капырдык бир адамдын жүрөгүндө бирикпейт дейт. Бир учурда, мисалы, бир адам момун, анан капыр болбойт дейт да. Же момун болот, же капыр болот. Түшүндүңбү? Же мусулман болот, же капыр болот. Мындай. Бир эле учурда, мисалы, 50% болбойт да. Түшүндүңбү? Вала яштами'у сидq вал кадиб жами'ан. Ошондой эле жалганчылык менен чынчылдык бир жүрөктө бирикпейт дейт. Вала таштами'у хиянат вал амана жами'ан. Ошондой эле кыйнаттуулук жана аманаткөйлүк бир жүрөктө бирикпейт дейт. Анан мынал кыйнаттуулук эгер коомчулукта тарап кете турган болсо, мунун кесепети аябай чоң. Адамдар бири-бирине ишенбей калат да ошол. Ишеништен чыгабыз, бири-бирибизден чыгабыз мисалда, эч нерсе кыла албай каласың. Бир нерсе сатып алайын десең деле, же сатайын десең деле, бир жерге барайын десең деле эч кимге ишенич жоголуп калат да. Тилекке каршы азыр биз ошондой болуп калдык.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Бұл bir hadistin üzündüsü da. Бұл hadistin başında aytат, Allah Taalam ne amanat köylükte adamların жүрегіне алып салғандан кейін فَيُصْبِحَ النَّاسِ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ deydi. Yani adamlar ertemenen turup alıp ne soda satық қылғанда, же bir-birine amanat söz айтқанда, bir amanat meselesinde mamile қылғанда deydi. Hiç kim amanatқа beken болбой қалады deydi да. Anan ne olup kalat? Fayuqal inna fi bani fulan rajulan aminan deydi. Anan adamlar birbirine aytıp kalat deydi. Tegi bir falançı bir jerde, bir үй бүлөдө deydi, bir uruda. Аябай аманаткөй киши бар экен деп бири-бирине айтып калат дейт да. Көрдүңүзбү? Ушундай дефицит болуп калат да орус айткандачы. Wa yuqal lirajul ma aqala wa ma adrafa majdal. Adamlar birbirinden баягы кишини мактап, кандай акылдуу киши, кандай бекем, аябай машалла деп мактайттар дейт да. Wa ma fi qalbihi mithqal habbati khardal min iman deyт. Жүрөгүндө дейт, хардалдын данындай bir иманы жок дейт да. Хардал дегенде бул жакта арпа данынын алтынан bir bölügü дептир да. Daha bir tafsir kitaplarında kelet arpanın 10'dan 1 bölügü deydi. Kıskası bir dançalık kıpınday dele imanı yok degендей да. Ama bunu elden barım ne maqtab atat da. Ayyavay takva kişi eken, ayyavay amanat koy eken depçi. Hazır osonday bolup kaldı misалы. Adamlar özünün 5 mal namaz okuğanı menen maqtanat da. Men misалы kede Kırgızların Araplarga aytkan sözünü kotorup berem, kotormoçu olup berem. Anан tigi Kırgız aytat, men 5 mal namaz okuyum deyt da. Anан tigi Arapka aytsam 5 mal namaz okuyt eкен desem, dimday. Mani dele berбейт. Men aytam, bul degeni bizde 5 mal namaz okuyan bul aябай dindar. Al jakta dindar katары каралбайт. 5 namaz okusang, ne okuysun anан ne? Musulman болуп кетип окуйсуң анан ne окубайт билиң дегендей мамиле кылышат да. Okusan özün için okuysun da. Bizde olsa 5 mal namaz okuyan aябай dindar da. Көрдүңүздөр кандай не деңгээл алмашып калды. Тилекке каршы. Анан кыйнатчылык кылган кишинин күбөлүгү сотто кабыл алынбайт. Түшүнүктүрбү? Bir талаш тартышта, сотто, маселе ызычууларда анын эмес кыйнат элдин баары билет, бул кыянатчы болду. Тура болса деле аны ага сөз берилбейт, аны микрофон берилбейт, ал каралбайт ал. Башка жок, сен жарабайсың дейт, башка адамды эме кылыш керек. Peygamber sallallahu hadiste ne deyt? Bul jakta Abdullah bin Amr radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste ne deyt? Anna Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem radda şehadetel hain vel haina deyt. Bir kıynat kılgan kişinin jana ayaldın kübölügün kaytarıp saldı deyt. Kabul algan jok deyt. Bu ne? Misalda elесе sen аябай барып мен айтып берем, мен көргөнмүн деп барсаң сен жок деп чыгарып жиберишти да. Кандай сезимде болосуң мисалы? Өтө капа болосуң мисалы да. Peygamber sallallahu da hadiste aytат, la tajuzu shahadatu khain ve la khaina deyt. Kıynat kılgan erkek ayaldın ne kübölügü bolboyt deyt, jarabайт deyt. Açık aytılgan hadis. Ошондой эле дагы bir hadiste кыйнатчылыктын коркунучтугун түшүндүрүп жатып ачык айтып жатат. Ахлун нари хамсатун дейт. Тозокко кире турган тозок адамдар 5 түрлүү дейт. El-hainu allazi la yaghfa lahu tama'un ve in daqqa illa khana deyt. Баягы bir дайыма кыйнаттуулукту издеп, кыйнатчылыкты кылганга мындай ынтызар болгон адам дейт да. Моменттерди издеп турат да, кокус эле мындай адамдар билбей калса заматта кыйнатчылык кылып кое турган адам дейт. Wa rajulun la yusbih wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uk an ahlik wa malik. Anan dagы bir kişi ne? Күн таң атабы кеч киреби карап турат дейт да, bir момент болса сенин үй бүлөңө, сенин мал мүлкүңө кыйнаттык кылат дейт да, ошого даяр дейт. Sen misалы башка жака кетип калдың, командировкага кеттиң, башка айылга кеттиң, үй бүлөң калды, заматта ошо моментти пайдаланат. Sen мал мүлкүң мисалда калтырып койдуң, ачык калды, уурдап кетет дегендей да. Көрдүңүздөрбү? Имам Муслим риwayet кылган хадис. Ошондуктан мусулман кишине кыйнатчылыкты ташташ керек да. Анан эгер кокус адамдын жүрөгүндө ошондой
кыйнатчылык боло турган болсо, ал эмне? Сактаныш керек. Кантип сактанат? Дуа кылат. Пейгамбар саллаллаху алейхи хадисте мындай кылып дуа кылган: Аллахумма инни аузу бика минал жу' фа иннаху би'сад даджи'. Ey Allah'ım, мен сенден ачка калуудан, ачарчылыктан сактанамын дейт. Не үчүн? Себеби ал баягы адамдын жанында жүргөн эң жаман нерсе да. Ва аузу бика минал хияна фа иннаха би'сатил битана. Жана ошондой эле сени менен кыйнаттуулуктан сактанамын. Себеби кыйнатчылык бул не адам көкүрөгүндө жашырган эң жаман сыпат дейт да. Демек, биз азыр хадистен окудук, сага кыйнат кылган кишиге да кыйнат кылбашыбыз керек. Ошондой эле мусулман киши капырларга деле, капыр адамга деле кыйнаттык кылбайт. Көрүңүздөр, ислам дини кандай таза дин да. Өзү мисалы бизде өч алуу бар да, өч алууда мисалы сага мындай кылса зыян, сага сендер ошондой зыян кылып кайра мисалда кайтарып компенсация кылып дегил. Именно ушул кыйнаттыкта жок дейт да. Мында өч алуу жок дейт. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis aytat: "Ayyuma rajulin ammana rajulan ala damihi, thumma qatala fa ana minal qatil bari ve in kana al maqtul kafiran" deyt. Qaysi bir adam başka biröөгө аманчылык берип, мисалда, сен келе бер, мен сени тосуп алам, аманчылык берем, тиги бул деп мисалда, чакырып алып туруп аны. Кийин аны айтты да, мен сага тийбейм, өлтүрбөйм деди да. Анам не кылды? Келгенден кийин өлтүрүп салды. Ошол өлтүргөн кишиден мен акмын дейт да. Баягы өлгөн киши, өлтүргөн киши капыр болсо деле дейт. Көрдүңүздөрбү? Мен акмын дегени, мен кыямат күнүндө шафаат кылбайм деген сөз да, кыйыр түрдөчү. Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыямат күнүндө айтат: "Мен мына неменин жанында турам" дейт. Хауд, Каусар. Пейгамбар Алла Таалам белек кылган дарыянын астында турам дейт, жанында, жээгинде. Ар бир мусулман кишиге эмне өзүм сузуп берем дейт. Анан канча бир топ адамдар келет, периштелер алып түрүп салат дейт. Жолотпой коет дейт. Мен айтам дейт: "Уммати, бул мен үммөтүм" деп айтам дейт. Дегенде "Фа иннака ла тадри ма ахдасу бa'dak" дейт. Периштелер айтат Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Сен өлгөндөн кийин, сенден кийин, сенин көзүң өткөндөн кийин булар эмне кылганын билбейсиң" дейт. Булар дин бузарлар дейт да, динди бузарлар, динди өзгөрткөн дейт. Дегенде "Фа aqulu suhqan suh" анда бар жоголгула деп айтам дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул ар бир адамдын жанында периштеси кыямат күндө аны менен чогуу барып эме кылып турат, жанында турат. Ал Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисалы биз менен азыр жашабаса деле көрбөйт, билбейт дебешибиз керек. Периштелер барып эме кылып, тиякта күбөлүккө турат. Ошону этип алышыбыз керек да. Анан баягы хадистин дагы башка риваяты: "Ман амина раджулан ала дамихи фaqatalahu" дейт. Ким башка бир адамга аманатчылык берип туруп, мен сага тийбейм деп туруп, кийин өлтүрүп салса дейт, алдап. "Fa innahu yahmilu liwa ghadr yawm al-qiyamah" дейт. Кыямат күнүндө ал кыйнатчылык байрагын көтөрүп тирилет дейт. Көрдүңүздөрбү? Не деген шермендечилик бизе. Кудайым шерменде кылбасын баарыбызды иншалла. Анан кыйнатчылык бул жөөттөрдүн сыпаты да. Мусулман кишиге бул жатпайт. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Фа бима нaqdihim mithaqahum la'annahum" дейт. Алар келишимди бузуп, сөзүндө турбагандыктан биз аларды каргадык дейт. "Ва жa'alna qulubahum qasiya" алардын жүрөктөрүн катуу кылдык, таш боор кылып койдук дейт жүрөктөрүн. "Yuharrifuna al-kalima an mawadi'i" мына сөздөрдү Алла Таала түшүргөн аяттардын не бурмалашат. "Ва насу hazza mimma dhukkiru bihi" анан Алла Таалам эскерткен аяттарды, буйруктарды эмне унутуп калышты. "Ва la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum" дейт. Анан алардын дагы ошондой кыйнаттык сапаттарын мындай көрүп турасың кез менен дейт да. Эми караңыздар. Куранды окусаңыздар, мисалы, мусулман киши өзү bir ayda bir жок дегенде хатым кылып туруш керек. Бул өтө мындай Курандан алыс деп айтылган мусулман өтө Курандан алыс болуп эсептелген, бул bir ayda bir хатым кылыш керек. Күн сайын bir парадан окуп туруш керек мусулман киши. Макулбу? Сахабалар эми bir жумада bir жумага чейин деле хатым кылып тургандар да. Кээ биркилер bir күндө хатым кылган. Кээ биркилер bir күндө 2 хатым кылган.
Биз анчалык болбосок деле bir ayda bir катым кылышыбыз керек, уялышыбыз керек ошодончу. Эми караңыздар, Куранда окусаңыздар, жөөттөр жөнүндө аябай көп аяттар келет да. Эмне үчүн? Себеби Алла Таалам бизге кыйыр түрдө айтып атат. Эгер силер дейт мусулмандар, менин айтканымды кылбасаңар, силер деле ушундай болосуңар деген сөз да. Кыйыр түрдөчү. Мен жөөттөрдү мындай кылып жермен жексен кылдым, мындай кылып азаптадым, маймыл чочкого айлантырдым деп неге айтып атат? Сен деле ошондой кылсаң, мен да ошондой жазамды жиберем деген маани да бул жердечи. Бул жөн эле окула турган аят Куран эмес да бул. Амал кылышыбыз керек да. Дагы бир аятта айтат: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва юриду хиянатака фақад хануллаха мин қабл фаамкара минхум Аллаху алимун хаким. Эгерде алар силер жөөттөр сага кыянаттык кылууну каалашса дейт, алар буга чейин деле кыянаттык кылып келген дейт. Бирок бул сапар Алла Таалам алар сени сактады дейт. Эми баягы Сирия Набавия Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүр окусаңыздар, учурлар болгон. Жөөттөр кыянаттык кылып баягы ташты үстүнө кулатып жиберебиз, ким барып түртүп коет деп ошентип неме кылганда Jibril aleyhisselam kelip anan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda jıl degende anan Peygamber çıkıp ketken. Alar üstüne taşты кулатып өлтүрүп салат деген. Көрүңөрбү? Бул ошондуктан тилекке каршы таза адам кыянат кылган киши менен согушканда утулуп калат да. Ыплас адам менен таза адам согушкандачы утулуп калат таза адам. Не үчүн? Себеби ыплас анын эч кандай немеси жок. Мыйзамдары жок, дин, адам, арал, адал, беш нерсе кызыктырбайт агачы. Бүт методдорду колдоно берет. Кандай ошондой болсо деле мусулман киши эмне туура динди карманыш керек, кыянатты кылбаш керек, анан Алла Таалага кайрылып, көп-көп дуа кылыш керек. Дуа менен иншалла биз баарын утабыз. Эми жөөттөр өзүңүздөр билесиздер, канчалаган пайгамбарларды өлтүргөндөр. Жүздөн ашык пайгамбарды жөөттөр бир ташка сойгондор. Жүздөн ашык. Улам пайгамбар келген сайын сое бергендер. Ошон үчүн каргышка калганда Алла Таала айтат: "Аузу биллахи минеш раджим ва ауфу бил ахди" дейт. Келишимге, уадага бекем болгула, ошону ишке ашыргыла. Иннал ахда кана мас'ула. Мына ошол келишим, уадага силер жооп бересиңер дейт кыямат күнүндө. Misалы, мусулман киши бирөө менен келишим түздү, кыянатты кылбаш керек да, бирок келишим түзүлгөндөн кийин анан кокус наркы тарап кыянатты кылуусун сезип калса, кандай кылыш керек деген маселе да. Сен душмандар мененби же башка бир адамдар менен келишим түздүң, мисалы бир мусулман мамлекети капыр мамлекети менен аманчылык, тынчтык келишимине кол койду, анан канча бир убакыттан кийин мындай баягыдай немелер иштейт да, мамлекеттин разведкасы болот, тыңчылар эме кылып мындай погоданы караганда, эгер бир кыянаттуулук сезилсе, ошол учурда эмне кылыш керек деген маселе да. Ал жөнүндө Алла Таалам бизге айткан: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва имма тахафана мин кавмин хиянатан фанбиз илейхим" дейт. Ала сава. Инна Аллаха ла юхиббул хаинин. Анфал сүрөсү 58-аят. Алла Таалам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Сен кайсы бир коомдон, кайсы бир элден, жамааттан кыянаттуулукту сезе турган болсоң" дейт. Же ошо кыянаттуулуктан корксоң дейт. Да карадың да байкап турасың, бул кыянатты кылып калышы ыктымал болуп калды. Келишимди буза турган болуп калды да. Ошондо эмне кыл дейт? Сен аларга алдын ала эскертүү жибер дейт. Мисалы, келишим расмий түрдө болсо, анда расмий түрдө келишим жиберсең болду. Биз ортобуздагы тынчтык келишими бүттү, жокко чыгарылды деп не кат жибергениң, кабар жибергениң дейт. Алар дагы бир кабардар болсун дейт да. Сен не баягы келишимди бузгандыгың боюнча. Инна Аллаха ла юхиббул хаинин. Албетте Алла Таалам кыянат кылгандарды жакшы көрбөйт дейт. Демек, мусулман киши дин тутууда Алла Таалага жакпаган амалдардан алыс болуш керек да. Кайсы бир аятта, хадисте, мисалы Алла Таалам өзү айтты: "Мага ушундайларды мен жек көрөм, мага жакпайт" деди. Же Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Алла Таалам ушундай сыпаттарды жек көрөт" деди. Же мен жек көрөм деди. Ошондойдо мусулман киши эмне алыс болуш керек да. Анан ушул жөнүндө деле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтып кеткен да. Ошол эле маанидеги хадис.
hadis okuyup koyulu. Man kana baynahu ve bayna qawmin ahdun fala yashuddu uqdatan ve la yahulluha hatta yanqadi amaduha. Qaysi bir adamdın başka bir elder menen bolgon bir kelişimi bar bolsa, ana oşol mönötü bütkönçө özgörtpөсүн дейт да, buzbaсын дейт. Кыскасы, келишимди бузуу мусулман тараптан болбош керек, таптакыр. Ау янбиз илейхим аля сав. Же болсом, баягыдай эскертип жиберип айтып койсун дейт. Болду, бүттү. Ортобуздагы тынчтык келишими бүттү депчи. Бул биринчи тема болду. Анан суроо болсо иншалла кийин сабактан кийин бересиздер. Экинчи темабыз бул 40-чы чоң күнөө, бул милдет кылуу. Милдет кылуу дагы чоң күнөөлөргө кирет да. Чоң күнөөдөн мусулман киши этият болуш керек. Эмне үчүн? Себеби чоң күнөөлөрдүн арасында мисалы бейишке кирбейт деп айтылган, мисалда тозокко кирет деп айтылган, Алланын каргышына калат деп айтылган. Анан бул жерде мисалы милдет маселесинде соопчулуктан кур калат деген да. Сен мисалы бирөөгө бир жакшылык кылдың, бирөөгө бир машина алып бердиң, бирөөгө бир мисалы мечит салып бердиң, медресе салып бердиң, канча миң короттуң да. Анан күн келип сен ага милдет кыласың да. Мен сага мындай кылып бердим эле го, өткөндө мындай кылдым го сага, эмне сен жакшылыкты билбейсиң, андай мындай деп кылган баягы сооңду жууп кетти да. Бекерлемсе, андан көрө кылбай эле койсоң болмок да. Же бул дүйнөдөн жок, же ахиреттен жок да, ордун эч нерсе. Утулуп калдың. Ошол баягы милдет кылуу боюнча бирөө бир не анекдотпу бир эме айтты эле. Бирөө ошентип бир билсеңиздер керек, жамгырда калыптыр дейт. Адашпасам, жамгырда калып анан кыйналып жүрсө, бирөө не зонтик берип коюптур да, анан кийин улам эле көргөн сайын айтат экен да, өткөндө аябай кыйналдың жамгырда, мен болбогондо эмне кылмаксың десе, суу болуп калмакмын да деп. Айта берет экен да, улам эскертип берген көргөн жер. Анан айта берет экен, бир күн жини келиптир дагы, анан бир баткак өзүн таштапты дагы, моундай болмокмун дептир да. Көрөм, ошондуктан биз милдет кылбашыбыз керек да. Макулбу? Аябай коркунучтуу да бул тилекке каршы. Мисалы ширк амал бардык соопту жуугандай, милдет дагы бардык соопту жууп салат да. Кур каласың. Жөн эле мындай аябай өкүнүчтүү да. Алла Таалам Куранда айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва фа'алул хайра ла'аллакум туфлихун" дейт. Силер жеңишке жетүү үчүн жакшылыкты кылгыла дейт да. Колуңдан келеби, жакшылык кыла бер да. Анан жакшылык кылган колундан келбейби? Башка бирөө кылам деп атабы, ошону сен колдо. Аны тосуп, эмне кыласың? Ал сага эч ким рахмат айтпайт. Бул керек, рахмат кереги жок бизге. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура дейт. Алла Таалам Куранда момун кишилерди мактап жатып, не дейт? Алар бирөөгө жакшылык кылганда, ва ют'имна та'ама ала хубби мискина ва ятима, мискиндерге, жетимдерге тамак аш берип жакшылык кылаттар дагы не дейт? Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Силерден бизге эч кандай мактоо, эч нерсе кереги жок дейт. Рахмат деле айтпаганың дейт да. Мына ошону үйрөнүшүбүз керек да биз. Мисалы, сен пробкада турасың, бирөө жол сурайт. Бизде баягы тилекке каршы адамдар капа болбоңуздар го, мындай тилемчиликтен уялбайбыз да. Мен муну тилемчилик дейм да. Качан эле болсо келип тыгылып өткөрүп койчу деп тилейт. Чоң-чоң мындай кымбат машина минип алгандарды уяласың да. Аны келип алып өткөрүп койчу дейт да. Тилемчилик кылат. Анан кеде өткөрөсүң, өткөргөндөн кийин рахмат айтпайт да. Демек биз рахмат күтпөшүбүз керек да. Макулбу? Баягы аварийканы жандырып рахмат кереги жок бизге. Ла нуридум минкум жазаа ва шукур, бизге рахматтын кереги жок. Эгер биз ушул даражага жетсек, бул эмне? Кайрымдуулуктун жеткен жери да. Бирок адам өзү табиятынан рахматты жакшы көрөт. Бирөө рахмат айтып койсо дейт да, өзү ошону тилейт, бирок үмүт кылат. Бирок эгер биз ошону үмүт кылбай нафсини жеңсек, мына ошондо биз удушка жеткен болобуз да. Тарбия. Бул адам өзүн тарбия кылыш керек да, убакыт керек буга. Мисалы, бир мүнөздү оңдош үчүн 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жыл, кеде 20 жыл вакыт керек болот. Бир мүнөздү. Мен мисалы пунктуальность үйрөнүш үчүн 7 жылда үйрөнө албай койдум да. Мектепте 7 жыл окудум. Дини мектепте. Анан бир Босния-Херцеговина, ошол жакта бир бала бар эле, Халил деген. Анан
немеге ар суббота күнү немеге барат. Илгери бизде интернет кафе деп коет, интернет клуб деп баягы барып алып, ал жакта не ошондо кат жазат элек да үйгө, мисалы почтадан кат жазып ошондо. А мен айтам, сен менен барам дейм. Ал айтат, макул, келсең келе бер, бирок мен сени эскертпейм дейт да. Таптакыр бара албай коюм, мектеп бүткөнчөчү. Канча жыл жүрдүм, мунтуп калам, уктап калам, андай мындай. Ошондой ал убакыт керек экен да, көрдүңүздөр. Ошондуктан биз өзүбүздү да ошон тарбиялашыбыз керек да. Ибадат маселесиндечи, бул ибадат бир гана намаз менен чектелбейт. Мисалы, намаз, орозо, зекет, ажылык, ошолар эле ибадат эмес да. Ибадаттын түрлөрү көп. Макулбу? Ибадат бир гана мечиттин ичинде эмес. Биз ошондой не түшүнүктөрдү өзгөртүшүбүз керек да. Демек, башкаларга кызмат көрсөтүү, бирөөлөрдүн муктаждыгын чечүү, бул дагы ибадат амал да. Бирөөлөргө пайда келтирүү, бул дагы ибадат. Кадимкидей сооп жазылат. Сооп жазылат, сооп амал да бул. Бирок не, ошол немелер сени баягы парз амалдардан тоспош керек. Намазыңды каза кылып койбошуң керек, орозодон тоспош керек деген маселе да. Башка учурларда. Алла Таала айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ма тафалу мин хайрин фа инналлаха бихи алим" дейт. Сен кайсы жакшылык амал жасабагыла, Алла Таала маны билип турат дейт. Элдин билүүсү шарт эмес да. Элдин билүүсү шарт эмес бул. Дагы бир айтат. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таджидуху индаллахи ва хайра ва а'зама ажра. Силер кайсы өзүңөргө дейт, өзүңөргө кайсы бир сооп жакшылык кыла турган болсоңор дейт, анын үзүрүн Алла Тааланын астында андан дагы жакшыраак, андан дагы жогору көрөсүңөр дейт. Сообу дагы көп болот дейт. Көрдүңүздөрбү? Мисалы, садака маселесинде. 1 сом садака кылсаң, Алла Таала маны 700 деп жазат. Куранда келген: "Аузу биллахи минеш ражим. Масалул лазина юнфикуна амалахум фи сабилиллахи камасали хаббатин амбатат саб'a санабил фи кулли сунбулатин мятухабба Аллаху юдаифу лиман яша." Алла жолунда садака кылгандардын мисалы бул бир дан 7 өзөк чыгарып, ар бир өзөктө 100дөн дан чыккан сыяктуу дейт. Ошондо 7 көбөйтүү 700 болот да. Көрдүңөрбү? Эмне деген мисалы? Алла Таала берешен да. 1 сом бердиң, 700 сом деп жазды. 20 сом бердиң, 1400 сом деп жазды. Көрдүңүздөрбү? Бизди Алла Таала өзү бешке киргизгенди каалайт да. Элдин баарын тозокко киргизиси келбейт жараткандан кийин. Кичине бизден мындай кадам мындай биз ыктап коюшубуз керек да. Кичине эле мындай аракет болуш керек. Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Куллу ма'руфин садака" дейт. Ар бир жакшы амал бул садака дейт. Сен бир жакшы амал кылдыңбы, бул садака дейт. Садаканын соогун аласың да. Бул баягы дагы бир хадисте келген: "Я Расулаллах, баягы кедей кембагал мусулмандар Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип бир жолу арызданышат. Я Расулаллах, ey Allah'ın elçisi deyt. Zahaba ahlud dusuri bil ujur deyt. Baylar baylık neme сооптун баарын алып кетип калышты дейт. Көрдүңүздөрбү? Мусулмандар баягы акчасы жок, колу жука мусулмандар келип арызданып атат да. Бизге мына жакшылык кылганга шартыбыз болбой калды дейт. Байлар бүт сооптун алып кетип калышты. Бизге эч нерсе жок дейт. Дегенде Пейгамбар айтат: "Куллу тахлилатин садака." Аллаху акбар дедиң, ла илаха иллаллах дедиң, бул дагы садака. Куллу тасбихатин субханаллах дедиң, бул дагы садака дейт. Табассумука фи вачи ахика садака. Бир мусулмандын жүзүнө жылмайып карап койдуң, бул дагы садака дейт. Ушунду айтып, "Ва фи буд'i ahadikum садака" дейт. Бир денеңерде дагы садака бар дегенде сахабалар түшүндү. Айтты: "Я Расулаллах, яти ахадуна шахвата." Алланын жиси бирөө эмне өзүнүн кумарын кандырса, буга да сооп жазылабы дейт. Дегенде, "Ооба" дейт, "Муну күнөө кылса күнөө болбойт бир. Арам жол менен кылса күнөө жазылат го" дейт. Ошондой эле адал жол менен кумарын кандырса, буга да сооп жазылат дейт. Көрдүңөрбү? Бүт мындай. Бизде сооп көп да. Просто карашың керек. Мындай майни берип койсоң, мындай кантип сооп жасайм десең, аябай топ немелер, толтура варианттар чыгат. Анан Алла Таалам баягы не мунафыктарды
жамандап жатып айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим ва яқбидуна айдияхум" дейт. Мунафиктар не? Колдорун тартышат дейт. Берешендик кылышпайт да, сараңдык кылышат дейт. Анан дагы бир аятта айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим алқия фи джаханнама кулла каффарин анид" дейт. Тозокко баягы көкбеттенген, кежир, капырды ыргыт кыла дейт. Ал кандай капыр десе, "Маннаил лил хайри му'тади муриб" дейт. Ал жакшылыктан тыйган, өзүн тыят, башкаларды да тыят. Му'тади муриб чектен ашат, анан шек келтирет. Динге шек келтирет. Алла Таалам сактасын. Алла Таалам берген ар бир нематтын биз не садакасын беришибиз керек да. Ар бир нематтын садакасы бар. Кеде ал садака не важип түрдө же мустахаб түрдө болот. Мисалы, байлыктын дагы садакасы бар. Ал не зекет. Бизде зекет анан садакат деген бар. Зекет бул милдеттүү түрдө берилет, садака бул кайрымдуулук түрдө берилет. Ал зекет жөнүндө узун сабак болуп кетет. Аны ошондой эле мисалы өзүнө милдеттүү болгон чыгымдар буга да сооп жазылат. Мисалы үй бүлөңдү бактың, туугандарыңа акча бердиң, жардам бердиң, колуңда болсо, бул дагы садака. Макулбу? Сооп амал. Башкаларга жардам бердиң, Ошондой эле мисалы бирөөлөргө Алла Таалам кээде бийлик берип коет. Бийлик берет, тааныштары көп болот. Бийликтен кетсе деле мындай авторитеттүү болуп калат да, орусча айткандачы, авторитет. Ошол кишилер дагы садакасын чыгарыш керек. Кандай? Ортомчулук кылат. Бирок жакшы амалдарда. Макулбу? Мындай, эгер кокус бир таза адам томот менен соттолуп кете турган болсо, ошого ортого түшүп, түшүндүрүп, тааныштарды ортого түшүп. Бирок кылмышкерлердин ортосуна түшпөшүбүз керек. Макулбу? Мусулман киши бирок кылмыш менен кармалса, биз ортого түшпөшүбүз керек. Бул күнөө болот. Ошондой эле адамдар мисалы араздашып кеткен болсо, ортого түшүп, аларды жараштырып, өзүнүн немесин колдонуш керек да. Ошондой эле илим. Алла Таалам бирөөгө илим берген болсо, анын садакасын чыгарыш керек. Илимдин садакасы эмне? Аны жайылтуу, түшүндүрүү. Баллигу анни валау ая дейт. Пейгамбер хадисте. Менен жок дегенде бир аятты жеткиргиле дейт да. Бир аят деген бир хадисти, бир маалыматты. Сен бир маалыматты үйрөндүң, ошону үйрөтүп кой бирөөгө. Жеткир. Сага да сооп жазылат. Ошондой эле мисалы сенде бир буюмуңдарың бар. Ошондо бирөөлөргө берип турсаң, убактылуу. Үйдөгү мисалы кетмен, сетмен андай мындай бир буюм сен дайыма колдонбойсуң. Бирөө сурады убактылуу, берип коесуң, берип турасың. Бул дагы садака да. Бирок ошол алган нерсени кайра кайтарганды үйрөнөйлү. Кээ бир адамдар бар, берсең кайра кайтарбайт да. Ошондой жаман мүнөздөр бар да. Артынан канча айлап жүрөт. Кээде жок билбейм, таппай, жок деп коет, анан сен үйүнө барып неме обыск кылмак менен тура, тинтип неме кылбайсың да. Эч нерсе кылбайсың да. Тилекке каршы. Ошондой эле мисалы аял кишиде эгер алтын күмүштөрү бар болсо, той топордо бирөөлөргө берип турса болот мисалы да. Бирок баягы аманат маселеси да кайтарыш керек да аны. Анан тилекке каршы мына ушул сооп амалдарды жуга турган амал бул эмне экен? Жаман жорук бул милдет кылуу. Сооптон кур калтырат да мусулман кишини. Бир гана сооптон кур калтырбайт, кайра күнөөкөр да болуп калат. Сооптон кур калганың аз келгенсип даже күнөө жазылып калат сагачы. Тилекке каршы. Алла Таалам айтат: "Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Я юхаллазина аману ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза." Эй иман келтиргендер, силер берген садакаңарды милдет кылуу менен, ыза келтирүү менен бузуп албагыла дейт. Анан ушул аяттын уландысында айтат, мына ушул бир жакшылык кылып туруп, ошону кайра милдет кылуу бул мунафыктардын сыпаты дейт да Алла Таала. Мусулмандын сыпаты эмес дейт. Караңыздар. Аузу биллахи минеш-шайтанир ражим. Бакара сүрөсү 264-аят. Ла тубтилу садакатикум бил манни вал аза. Я юхаллазина аману. Эй иман келтиргендер, берген садакаңарды милдет жана ыза менен бузуп албагыла. Каллази юнфику малаху риаан нас.
ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir. Al ошол берген садакасыны милдет кылган адам бул Алла Таалага акыретке иман келтирбей эл көрсүн үчүн сарптаган адам сыяктуу дейт да. Ачык айтылган аят. Ошондуктан этет болушубуз керек. Анан кайсыл учурда сен жасаган баягыдай сооп амалды айтсаң болот. Демек, дайыма эле кээ бир учурларда, исключенияда, кээ бир учурларда сен баягыдай жасаган сооп амалды айтсаң болот да. Ал кайсыл учурда эгерде баягы бирөө көкпеттенип, сенин жакшылыгыңды жокко чыгарып, танып, элдин жанында, элдин көзүнчө сени жамандап, бул ушундай сараң адам, эч бир жакшылык кылган көргөн эмесмин, бир тыйын дагы кайрымдуулук кылбайт десе, анан ошондо айтсаң болот. Мындай уялсаң болот. Кандай бир тыйын өткөндө мындай болду го деп айтып койсоң болот да ошол учурдачы. Анан тилекке каршы жакшылыкты тануу бул аялдардын сапаты да. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, тозок элинин көпчүлүгүн аялдар экенин көрдүм дейт. Анан сахабалар сурайт, ал эмне үчүн дегенде, якфурнал ашир дейт. Жакшылыкты таанышат дейт да. Бирөөсүнө дейт, тухсину иля ихдахинна ад-дahra kullahu, бирөөнө ушул өмүр бою жакшылык кылып, аягында бир жамандык кылып койсоң, өмүрүмдө сенен бир жакшылык көрбөдүм дейт да. Баягы Андалус деген бизде мамлекет болгон, 7-8 кылым мусулмандар башкарган, азыркы учурда Италия, Испаниянын территориясын ээлеген чоң мамлекет болгон, исламдык мамлекет. Ошол жердин падышаларынын бирөөсү ошол теги европалык кыздардан үйлөнгөнбү, келиндерден. Аябай аны кадырлап, барктапчы. Анан айтыптыр да, эмне сени кантип ыраазы кылайын деп эме кылып, көңүлүн караса айтыптыр, бир күн айтыптыр, мен атырдан болгон, атырга сууга түшкүм келет дептир да. Бассейн, атырдан дептир да. Элестетиң, сен мынчалык атырды канча сомго сатып аласың? 10 грамм, 20 грамм алтынды мисалы, миск, атыр 200-300 сомго сатып аласың, арзандарын. Бассейн дептир да. Анан макул деп бассейн жасап бериптир атырдан. Бассейн жасап, атыр коюптур. Элестетиңиз, эмне деген расход мисалы да. Анан ошол күнү аябай ыраазы болуптур, алчы. Аябай ыраазы болдум, мен сенен бүттү, аябай ыраазы болдум, эч унутпайм дептир. Кийин анан булар ошол Андалус падышалары акыркы күндөрү ушинтип ысырап кылгандыктан алар кулап калды да, бийликтен кетишти. Алла Таалам алдырып койду да бийликтичи. Капырлар басып алды аларды, куунтуп мусулман баарын өлтүрүп жиберишти. Анан муну куунтукка жиберишти. Кууп чыгарып жиберишти. Анан башка жакка кууп жибергенден кийин ошол сүргүнгө жиберди. Сүргүндө жүргөндө анан баягы келин менен бир сөз экөө айтышып кетти. Анан сенен бир жакшылык көргөн жокмун, жыргалчылык дептир да десе, баягы күнчү дептир да. Баягы бассейн жасап берсе, анан уялды дейт да, ошондо ооба деп мындай уялыптыр да. Ошондуктан биз бирөөлөрдүн эмне жакшылыгын танбашыбыз керек да. Осман радиаллаху анху, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ма дарра Усман ма фа'ала бa'да al-yawm" дейт. Осман бүгүндөн кийин не кылса бүттү дейт. Ага эч кандай зыян тийбейт дейт. Осман радиаллаху анху 2 жолу бейишти сатып алды дейт. Биринчисинде баягы Мединада ачарчылык болгондо, окугансыздар, Хаяту сахабада. Ачарчылык болгондо кербен келет. Канча, кээ бир ятара 100 дейт, эсимде жок. Санычы аябай көп. Бир 100 бекен, анын ашык кыскасы кербен бүт азык түлүк менен. А Мединада ачарчылык. Келгенде монополисттер келет. Илгертен эле бар да булар монополисттерчи. Мен деген бизнесмен монополисттер келет дагы, Осман радиаллаху анхуга кирип туруп айтат: "Сен немелерин келет экен, биз уктук." Улар келгенге чейин угуп алат, алардын кулактары узун болот го. Ошондой кербендер келе жатат экен, биз сенин немеңди сатып алайлы дейт. Ошол бойдон эле оптом жөлүк. Канча бересиңер десе, 2 эсе беребиз дейт. Десе, жок, бирөө мындан деле көп берем деген дейт. 3 эсе дейт. Анан мындан деле көп берем деген десе, 4 эсе дейт. Анан 5 эсе кылаттар. Анан
Айтып, "Жок, болду эми 5 эседен кийин sen kimken alsaga mындан деле көп берем, 5 эсе билесиң эмне деген 5 эсе бул" дейт. Десе, 10 эсе берем деди, Алла Таалам дейт да. Деген амел анда сатпай кеткенде кетип калаттар да. Ошонун баарын садака кылган да. Ошондо Пейгамбар айткан, Осман бейишти сатып алды дейт да. Экинчисинде Жейшел Усра деп коет бизде ислам тарыхында. Жейшел Усра дегенде ислам Байтул Малда дефицит болуп, кризис болуп, акча калбай калган учурда бюджет жок, согушка чыгыш мажбур болуп калат Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Акча жок. Билесиз, согуш акча менен болот. Кылыч эме кымбат да, илгертен эле куралдар. Кыйналып турган учурда Осман радиаллаху анху толук каржылайт да. Bir armiyani толук каржылайт. Ошондо Пейгамбар айтат, "Ма дарра Усман ма фа'ала бa'дал-йом" дейт. Осман радиаллаху анху бүгүндөн кийин не кылса, ага зыяны тийбейт дейт да. Көрүңүзөрбү? Ошондуктан биз ошондой сооптор жасап коюшубуз керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабалардын мындай кепилдик берип атат да. Тирүү кезинде канчалаган сахабаларды бейишт менен сүйүнчүлөдү. Биз 10 сахабаны билебиз, бирок андан деле көп алардын цифрасычы. Bir sahabini sökkөндө munafiq деп sögөт да. Айтат, антип айтпаганың дейт. Sen Алла Таалам Бадыр согушуна катышкандарды карап туруп, "Ифалу ма шитум кад гафарту ла", калаганыңарды кылгыла, мен күнөөңөрдү кечирдим деп айтса, эмне дейсиң дейт да, кайдан билесиң дейт. Ошондуктан алымдар айтат, Бадыр согушуна катышкан сахабалардын бардыгы күнөөлөрү кечирилген дейт да. Көрдүңүзбү? Бирок ошол кепилдик берген сахабалар өмүр бою жакшылыкта өлүштү да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Алла Таалам кепилдикке турган адамдар не таза өлүм менен өлүштү. Ошондой таза кишини хавариждер не күнөөлөдү. Осман радиаллаху анхучу, сен күнөө кылып атасың, сен адилетсиздик кылып атасың, сен не деди? Алла Таала "Инил хукма илля лиллахи" деген аят бар да. Bir hüküm bir gana Allah Teala'ga tanıdık деген аятты карманып алып, аларчы хавариждер. Ошол аятты үстүнөн түшүнүп алып, сахабалар менен эме кылышты да. Арасында бир дагы сахаби жок. Бардыгы табейиндер, жаш балдар. Мисалда, илим деле аз. Эми мындай көпчүлүк үйлөнбөгөн мындай бойдок балдар да. Ошолор сахабалар менен талашып, Осман менен Усманды кафир дешет да, динден чыгып кетти дейт. Көрдүңүзбү? Ошондо Осман радиаллаху анху өзүнүн баягы эмесин айтканда аргасыздан, мени тааныбайсыңар мисалы, мен киммин мисалда? Деп ошондо айтканда өзүнүн кылган соопторунчу. Ошондой учурда биз не аргасыздан айтсак болот, кылган сооп амалдарыбызчы. Баягыда бирөөлөр көпөттенип четке кага турган болсо. Peygamber sallallahu hadis aytat. Salasatun la yukallimuhumullah yevmel kıyamet deyt. 3 türlü adamdardı Allah Teala kıyamet gününde alар менен сүйлөшпөйт дейт. Kıyamet gününde her bir adam менен Allah Teala сүйлөшөт. Суракка алат. Ошондо 3 türlü adamдарды сүйлөшпөй койт дейт. Этибарга албайт. El-mannanu allazi la yu'ti şey'en illa manna. Кайсы бир жакшылык кыла турган болсо, дайыма милдет кылган киши дейт. Жакшылык кылат, милдет кылат. Жакшылык кылат, милдет кыла берет да. Wal munfiq sil'ata bil halfil fajir. Анан бир соода кылса, касам ичет, жалган касам ичет да. Wallahi мен муну 100 сомго алганмын дейт. 90 сомго 80 сом алган да. Эч кандай пайда көрбөйм дейт. Эч кандай бир тыйын пайда көрбөйм дейт. Sizden именно ben başkalardan пайда көрөм, бирок sizden пайда көрбөйм, бир тыйын пайда көрбөйм дейт. Жалган эле да. Wal musbil izara, анан не баягы бутун эме кийимин немесин бизде пайчасын неме кылган, чубалтып жүргөн. Бирок бул неме бул сөз исбалил изар деген деп коет бизде. Исбал изар деген ошол пайчасын чубалтып жүрүү бул башка риваяттарда келген да. Анан Абу Бакыр радиаллаху анху Пейгамбар айтат, мен да ошондойм дегенде, иннека ла тафалу хияла десем, муну текеберлик менен кылбайсың дегенде, ошондо алымдар не деген? Текеберчилик менен кийимин чубалтып жүрсө, бул ошол эмеге кирет, күнөөгөчү.
Misal kээ бир адамдар бар, илгери баягы падышалар мисалы мондай чепкен кийип туруп 3-4 метр чубалтып коет. Эркек кишилер. Бул не? Эркек кишиге бул текеберликке кирет да, бул болбойт. Мен кыска эле айтайын. Ауду билем таражим. Фасака лахума. Аларга суу берип, эки кызга. Сумма тавалла иля зил. Анан көлөкөгө барды дагын. Факал рабби инни лима анзалта илайя мин хайрин факир. Аллахым, Раббим, сен мага берген жакшылыкка мен дагы эле муктажмын дейт да. Баягыдай нафсисини тарбиялап атат. Басып атат да. Бул нафсини басып турбасаң, ал көбөп кетет да. Адам табиятынан демек өзүн кармана албайт. Басып туруш керек тарбия. Ошону не айтып туруп анан баары бир не канчалык мен ошондой күчтүү болбойн, канчалык бай болбойн, эме мүмкүнчүлүктүү болбойн, баары не Алла Таала муктажмын деп кайрадан өзүн өзү эскертти да. Биздин сабагыбыз бүттү.